Assalamu алейкум, урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутлукан күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер сүйүп жеген кулпунай боюнча сүйлөшөбүз. Кулпунайдын коммерциялык жагын алып көрөбүз сиздер менен. Биз менен бирге болуңуздар. Кулпунай роза гүлдүүлөр тукумундагы көп жылдык чөп. Бийиктиги 30-35 сантиметрге чейин жетет. Гүлү ак, бир жыныстуу. Мөмөсү 2 граммдан 70 граммга чейин чоңоет. Жапайы түрү Европада жана Россияда кездешет. Жемишинен жаңы кезинде желет, кыям, компот, шире алынат. Кулпунай негизинен суукка чыдамдуу, кургакчылыкка чыдамсыз өсүмдүк. Азыркы жагын сорттору Америкадан жана Чилиден алып келе баштады. Анда эмесе сортторго сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эгерде сиз кулпунай тегерде мына ушул сортторго сөзсүз маани беришиңиз керек болот. Мында эрте бышар сортторду жазып койдум. Альба, Кимберли, Клери, Максим, Хоней, Альба, Октава, Диня жана башка сорттор. Мына ушул сорттор эң эрте бышуучу сорттор болуп эсептелет. Бул сорттор кайда тигилиши керек? Бул сорттор бул теплицаларга же ысык зонага тигиле турган сорттор. Бул сорттор февраль айынан баштап апрель майга чейин бышып бүтө турган сорттор. Эгер жарым теплица кыла турган болсоңуз, бул март айында бышат. Эгерде муну ысык зонага, Шамал-Сайга, Араван районуна, Баткен облусуна жана башка райондорго бул сорт май айынан баштап быша баштайт. Же болбосо өтө ысык жерлерде бул апрель айында дагы бышып калышы ыктымал. Андан кийин орто бышар сортторго өтөлү. Азия, Гигантелла, Элизабета, Кунгиха, Роксана, Сенсация, Ветя, Соната. Бул сорттор орто бышуучу сорттор. Булар ачык талаага тигсе боло турган. Бул ортоңку зонада тигиле турган сорттор болуп эсептелет. Бул эрте бышуучу кулпунай сатылып бүткөндөн кийин орто бышар сортторго келебиз. Мына ушул сорттор быша баштайт. Кийинки кечки сорттор. Бул кечки сортторго Мальвена, Лор, Пандора, Пегас, Зенит жана башка сорттор кирет. Бул кечки сортторду кайсыл аймакка тиксе болот. Бул кечки сортторду шоковый заморозкага, муну тоңдурууга, тездетип тоңдуруучу, муну чоң ылайга тиксе болот. Нарынга тиксе болот. Муну ошондой эле бул 2000 метр бийиктикте андан жогору тиксе боло турган сорттор. Анткени бул кеч күздө быша турган сорттор чоң болуп, бул сортторду бул бышкан мезгилде тоңдуруп Казакстан, Россия, Европа же болбосо Азияга экспорттосо боло турган сорттор. Көңүлүңүздөрдү акыркы 4-чү ремонтант сортуна бурабыз. Кулпунай бул ремонтант жана жөнөкөй болуп келет. Эми ремонтантка көңүл бурабыз. Ремонтант бул тынымсыз жайдан баштап күзгө чейин быша турган сорттор. Булар тыным албайт, булар көп убакка чейин быша турган сорттор. Атын айтып кетейин: Зефир, Сан-Андрес, Фестивалька, Вима, Альбион, Марадебуа, Вимаксима. Мына ушул сорттор ремонтант сорттор болуп эсептелет. Бул сорттор сиздер тиккенден баштап май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Даже суук түшкөнгө чейин быша турган мына ушул ремонтант сорттор болуп эсептелет. Бул сорттор болсо бир жолу улуу терим деп коебуз. Бул улуу теримде өтө көп бышат. Ошол мезгилде сатылып бүтө турган сорттор. Мына туугандар. Азыр бизде Кыргызстанда эң популярдуу болуп аткан сортторго көңүлүңүздөрдү бурайлы. Клери, Альба, Октава, Диня. Мына ушул сорттор азыр Кыргызстанда тигилип, мөмөсүн экспорттоп аткандар бар. Кулпунай тигип атканыбызда географиялык шартына көңүл буруңуздар. Ысык жерге эрте бышчу кулпунай тигиңиздер. Өтө суук жерге кеч быша турган кулпунай тиксеңиздер болот.
Мына ушул шартты аныктап алгандан кийин биз жерди даярдашыбыз керек. Култмай бул кумдуу, суу туруп калбай турган, семиз күрдүү топуракта өтө жакшы болот. Мына ушул жерди даярдап алышыбыз керек. Эгер жер арык боло турган болсо, анда азыгын беришибиз керек. Гектардын 60 тоннадан жердин анализине жараша 120 тоннага чейин кырк беребиз. Ошондой эле суперфосфат, амофос 400 кг чейин берилет. Жерди айдап майдалап алгандан кийин биз арыктан сугарабыз же капельное орошение тамчылатып суугаруу боюнча дагы маселесин чечип алышыбыз керек. Суугаруу азыр айтып кеттик, кантип суугарабыз. Мына ошону чечип алышыбыз керек. Култмайды билесиздер, сууга талапчан, сууну аябай жакшы көрөт. Өтө көп суу ичет, бүгүн тердиңиз, эртең суу коюшуңуз керек. Эгер кургак, нымдуулугу аз топуракта бул стресс болот, жабыркайт. Ошондуктан суу менен тынымсыз нымдуулукту кармап турушубуз керек. Азыктандыруубузду жана айтып кеттик. Жылда берүүчү азык: амофос, карбамид же азот, калий. Мына ушул азыктарын жылдык эсебинде 3-кө бөлүп берип турабыз. Көчөттөрдү коргоо. Зыянкечтерден жана оорулардан коргоо үчүн бизге фунгицид жана инсектицидтер керек болот. Мына ошолор менен биз көчөттү оорутпай, же болбосо зыянкечке учуратпай коргоп турушубуз керек. Тигүү схемасы кандай болот? Канча аралыкта тигебиз? Эгерде биз волокно жаба турган болсок, анда 20-30 см аралыкта тигишибиз керек болот. Көчөттө тигерде сөзсүз базарын эсептеп чыгарып алышыбыз керек. Мен өндүргөн продукцияны кайда сатам? Мына ошого жооп табыңыздар. Кызмат көрсөтүү. Эгер култмайды чоң талаага айдай турган болсоңуз, сизге үй бүлөңүз же болбосо жалданма жумушчулар керек болот. Мына ушулардын тамак ашын, транспорт алып барып, алып келүү жагын эсепке аласыз. Отоо. Эгер сиз волокно жаппай турган болсоңуз, сиздин талаада суу менен, шамал менен, жер менен тутуп менен отоо чөптөр келет. Ошондой эле мурутчалары өсүп кетет. Мына ошол мурутчаларын же болбосо отоо чөбүн отоп карап турушуңуз керек. Жыл бою сиз ошол култмайдын ичинде болушуңуз керек. Сатуу же кайра иштетүү. Эгер сиз базарыңыз анык болбой же баасы түшүп кете турган болсо, сиз өндүргөн продукциянын баарын жеп кое албайсыз. Же болбосо компот жасап албайсыз. Демек, аны сиз кыям же башка бир нерсе жасаганга даяр болушуңуз. Азыркы чыгарылган гибриддик сорттор, булар коммерциялык багытта чыгарылган сорттор болуп эсептелет. Ошондуктан мына ошого маани бергениңиздер оң. Бир жерде малина сыяктуу бул көпкө кармалбайт. 3 жыл же 4 жыл. 5-жылы сиз талааны алмаштырышыңыз керек. Анткени бул түшүмдүүлүгү начарлайт, мурутчаны көп чыгарбайт, көбөйүшү дагы азаят. Ошондой эле ал жерде көчөт алсыздана баштайт. Ошо акырлап калды, эми гүлдөп атат. Азыр акырлап калды да? Биринчиси акырлап калды, анан экинчиси эми гүлдөп атат. Канча терим күзгө чейин болот бул, а? Мунун эсеби жок эле, ошо күзгө чейин терет деген пышканда эле. Мына эре көп. Ошо жактарда азыр көп граммды алдырдык. Ошо менен анан пишерет мынтип эле, өзү гүлдөп өзү пишерет. Күзгө чейин. Күзгө чейин. Дам алып, гүлдөп, пишип, токтоп калбайт экен эми ошо. Үзүлбөйт экен да? Болот экен, аракет кылбасаң була эмне болбой калат экен. Муну кантип карап атасыздар буга? Азык. Суу коюп турабыз тез-тез. Көң бересиздерби? Көң беребиз, көң берип, ошо жазда берип коебуз көңдү азыр. Суу коесуздар, тересиздер. Суу коесуздар. Канча күндө бир тересиздер? Через тереп. Черезден тересиздер. Черезден терем. Базар кайка сатып атасыздар? Базарда ошо
домдорго апарып сап келди. Мына базарга барып отурганга убактым жок бирок. Неберелер менен бошобой калам. Садикке барабыз, неберелер менен мына келип садиктен жегенден кийин ошол менен аракет кылып. Ара отторун жулуп, суу коюп. Карап турам мынакей. Бул үлүш жер да? Ошо үлүш жерин мына жакка көчүрөйүн деп азыр даярдап атам. Ошол жакка да бир сыйра көчүрөм. Быйыл көчүрөсүзчү кийинки жылга? Азыр быйыл көчүрөм деп. Жаныбар буяндык менекен. Pişiyor eкен. Бул уже экинчи терими болуп калыптыр да? Акыркысы болуп калды. Ошон үчүн майдараак экен азыр, а? Немеде Арасында чоңдор да бар экен. Башталат да. Экинчи терим уже качан башталат? Уже мына гүлдөп, гүлдөрүн төгүп атат. Төгүп мына болуп калды мына. Уже. Уже гүлдөдү да. Tekrar gülдөп калды. Болот экен. Сонун кулпунайлар. Бул үлүш талаасында суксу режим 20 сотуктун жарымына мына ушундай тез бышып туруучу кулпунайдын сортун тиккен экен. Бул жерде 2 күнүн биринде 1 күн суу коёт, экинчи күнү терет экен. Чай-чакка кенен кеңири жетип турган эң сонун бул кулпунайдын бир түрү. Бак дегиңиздер, мына ушундай эмгектениңиздер, оорубаңыздар, тынч аман болуңуздар.